Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Jaratkan Allah'a çeksiz razılarım olsun, maktollar olsun. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın selamları, salavatları olsun. Bunu bugün bizim aylığımızın Muhtar Ake'nin yüğün korosunda turabız da. Muhtar Ake'nin korosunda turabız. Jalpı el çoğulup bunu bu ayılda fikir ketken de burada fikir ketti. Bir ayılın balları çoğuluşur gibi tam salıp verdi. Allah Taala tilekti kabul kılıp sadaka versem, yaxshi işlerdi kılsam dep bunu jaş jigit özü buna işlermen Kırgızstanda ушундай жигиттер көп боло берсин да. Мына 9-10 размердеги чоң үйдү салып, бүт күлүшүнө чейин бүтүрүп бергенге ушул мойнуна алып атат да. Мына башка эле айылдын баласы мына садака келаткан оорулардан, кырсыктардан, балелерден сактайт да. Мына дүйнө жүзүндө кандай ополоң тополоң болуп атат, баардык биягыда согуш, тиягыда согуш, биягыда согуш, бул жакшы иштердин аздыгынан, кемдигинен бири-бирибизге кыянат кылганыбыздан ушундай кыянаттык болуп атат да. Ушундай бири-бирибизге жакшылыктарды кылып берсек, булар да азаят. Алла кадырзат, баары жакшы кылса жакшы кылып коет, кааласа жаман кылып коет. Алладан жакшы ниеттерди жүрбөйгө ушу Жусупхандын эл журтуна, бала чакасына, үй бүлөсүнө тынччылык болсун, аман эсендик болсун, берген садакасын Алла кабыл кылсын. Амин. Алла Таала берген садакаңды көбөйтүп берсин. Тынччылык болсун, аман эсендик болсун. Дагы ушундай жакшы иштер жасай берди. Амин. Muhtar Ake'биздин үй бүлөсү. Muhtardын баласы Мадик. 6 баланын атасы. Жакында келинчеги кайтыш болуп кетти. Наркы дүйнөсүн берсин. Ошого мына үйүбүзгө рахмат. Садака кылайын деп ушундай үй салып берейин деп ойлогон экен. Ой максат ишке ашып буйруса, мына келип пайда болуп баштады. 9-га 10 деп баштадым дейт. Жакшы аябай жакшы тамшыт. Буйруса, не дейбиз? Өмүрүң узун болсун. Ойлогон ой максатыңа жет. Ден соолугуң бекем болсун. Бала чакаң менен атаң турат бу жерде. Ден соолуктугуңа рахмат. Бүгүнкү мынау жыйылып аткан элдин жыйылышы ушу биздин бир жагынан Алланын кудурети, Алланын ыраазылыгы менен болуп аткан иш болуп атыр. Жусупкан мейли, сага Кудай ден соолук берсин, өмүр берсин, бактылуу талайлуу жигит болуп, ушу биздин балдарга кайрымдуу болуп, мына эл журтубузда баягы күнү балдар бешиктен ушу неге деп сөз айтып атыр эле, там салып беребиз деп. Ошол сөздү Алла Таалам кабыл кылып, ортодон сен чыгып капсың, мейли Кудай силерге өмүр берсин, бакталайлуу бол. Ушул балдардын мына четте балдар калып отур, ушу балдардын да келечеги кең болуп, силердей болуп жигиттер чыксын. Алла ыраазы болсун. Алла Таалам кылган мээнеттин баарын Аллам ушу Алланын ыраазылыгы менен болсун да. Берип аткан кайыр сакабаңды оң колуң билсе, сол колуңду оң колуңду берген кол кайыр сакабасын, сол кол билбесин дейт. Ушу Алла Таалам баардык жакшылыктарды силерге тилейбиз. Мына чоң атам. Эле балдар, рахмат. Колуңардан келген жардамыңарга чоң рахмат. Силерди Кудай сыйласын. Анан рахмат. Не дегенди? Рахмат много жакшы нерсе экен. Енді сіздерде Алла Таалам сіздерге патаны сізге берсін. Жақсылық болсын айналайын балдарыңыз. Аса не дейін? Чоң рахмат. Кылган ишиң боло берсин иш кылып. Алла Тааладан ыраазычылык болсун сага. Эмне кааласаң, эмне тилесең баары ишке ашсын. Кудайың кабыл болсун, кылган садакаларың баары кабыл болсун. Ушундай Ишонган аке сизге да чоң рахмат. Ушундай уулду өстүрүп, ушундай баланы өстүргөн. Колундан келсе баардык элдерге жакшылык кыла бер. Алла Тааладан кайтсын сага. Эми биз бул фундаменттин тамак ашын, несин өзүбүз уюштуруп, дагы нар жак бер жагын өзүбүз караштырып беребиз. Бияка биз да карап турбайбыз, сырттан элдер бар, башкалар бар, тамак ашын, усталардын тамак ашынларын өзүбүз кылабыз. Канча кирпич экен заказ кылып кое бериш керек да буну. Енді бұл фундаментті қойып алайық. Усталар айтат да. Анан балдар эзептешет. Биз заказ кылып коебуз. Алдын ала заказ кылып койгон жакшы. Быйыл фундаменттин коюп, эми кирпичин дуалын көтөргөн. Жазынан баштап, майдан баштап Кирпичин дуалын көтөргөнгө аракет кылып атты. Крышаны эндиги жылы. Быйыл только фундаменттин коюп беребиз. Анан эндиги жылы буйруса дуалын. Мен айтсам ушу жайлаганда ушундай кишилер бар экен дейт. Анда
Құдай өзі қолдасын дедім балам айтты. Аймырда беремін кім? Ustanın hakkısı. Ақшаны алады, мен. Анан биыл қошып, анан емдегі жылы уже дуалды, крышады, бұйырса. Негізі ұшы ұстап бүтірет бәрін. Ұшыға біз тапсырдық. Тейін балдар өстер салып тұрады, бұл бәрін бүтірет. Мұңайбаңыз, бары жақсы болатына, еш нәрседен түңілбеңіз, арқаңызда 6 бала бар екен. Өзіңізді чөктірбеңіз, шындай болып атыр, мен ештеке келбейді деп. Құдайдан немези бұл, сізді жақсы көрген пендези деп қаулаңыз бардығын. Ошол. Менің ғана балдарым, рахмат айналайын, жақсылық болсын. Аман болғыла. Елге жақсылықтан, Құдай сілерге жақсылық қылсын. Барды бұңыр ұсыға аменесен болғыла ғана. Мен жақсылығым. Мотора қой беріледі, обязательно. Сен бияқтың проектілерін бір айтып қойбейсің, қазір? Проектілерін... Қандай болады? Кухня. Кухня. Азыр топка кіре берсін, ері топка болады. Бұрышқа қошуызың, Бұрышқа қошам топка азыр. Санузел қайсы жерде? Наркоматада. Спанийлерді барын көрсет, қайырды Қод шул жерден кіреді. Үйдің қоты жерде. Кіре беріс жерде. Анан кейін санузелді атайын прикошқадан келесті. Нерде? Санузелге берден келеді. Ешіктің немесі тұрды. Анан арауына 1,5 метр, 1,60 болады да бер. 1,60-тан бөлініп, бияқ санузел. Санузел атады. Детский. Бияқ детский спальный. Детский спальный. Топырағы жұмса екен. Анан арқызы оны зал, кухня. Бияқ зал, бияқтан бөлінеді, спальныйге. Бияқ кухня чоң. Жақшы. Ошонда 9 қом болды, жақ. Жерге 1 сантиметр кіргіземіз, үстіне 1 метр шығарабыз. Как болсын арматураларын салабыз. Өзің техникаңмен бітіресің. Құмдарын өзің барын түшіресің, таш. Цементте де өзің өме? Цементке чейін жақшы екен онда. Арматура саласың да? Саласың. Туғандар, бұйырса бүгін жақсы еш башталды. Бұл ниетте былтыр жазыны быйыл жазында эле ниет кылып койдум эле ушул бир үй бүлөгө Кудай кааласа ак өргөлө кылабыз депчи. Бир ошол баягы үйү жок эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдаргачы. Анан бул мен да ушул турар ТВдан карап, өздүн районубуздан анан ушул эки үй бүлө бар эле. Анан ошонун бирине бүгүн ошол үй жарабайт экен, баягыда келип текшерип кеттик, көрүп кеттик, жарабай калыптыр. Анан өзүнүн 6 баласы бар экен. Анан ошол 6 баласы бар экен, анан 3-өө кулак укпайт экен. Экинчи топтом айыптеди. Ошол бул сиздин чыгарышыңызды көрүп, анан ушул эки үй бүлөгө ниет кылып коебуз да. Анан Кудай кааласа кийинки ушуну баштап койдук фундаментин. Бул уже под ключ ак өргөлө кылабыз деп сөз берип койдук өзүбүздүн үй бүлөбүздүн атынан, өзүбүз бала сарайынан болобуз.
Анан бул деген энди баягы биз деле эме тартпай деле берип койсок болот. Энди үлгү болсун деп эле башка мисалы үчүн башка менен да мыкты жигиттер көп да. Ошолорго деле может кичине анан ошол Турар аке сизге рахмат ушундай сооп иш жазайлы деген программа чыгарып турганыңызга. Башкалар да көрүп буюрса мына болуп калса дагы сиз аркылуу канча адамдар жардам берилип атат, ушул көп адамдар билинип атат. Кече көрсүзгө жаңы айтып атканча мечитке барып ниет кылдык эле ушул үй бүлөгө салып берип коеюк дегенгечи мынакей көрдүңүзбү биз сиз аркылуу берип мындай берип атат да баары ушул үй бүлөгө ушул үй бүлө менен суранды же башка ниет кылып койгон силер баргыла депчи. Көрсүз бул Кудайдын кудурети да, башка не дейсиз. Энди бул берден баягы жигитибиз тиги эменин эмесин намысына тиейин деп видео чыгарып аткан жокпуз. Просто мындай сиз жана чыгарып аткан эме может мына көрсүз сиз аркылуу мен келдим да. Ушунун аркылуу дагы баадылар келе берет. Дайыма ошол боло берсин. Сизге рахмат Турар аке. Ишиңизге ийгилик дайыма. Рахмат. Ушундай дайыма. Негизи бул Мадик өтө кыйынчылыкты көрдү да. Бул үйгө негизи сооп иш кылганда 2 жолу келдик. Биринчисине келгенде аялы ооруп аткан да ошол кезде. Рак болуп жүргөм ушундай. Анан экинчисине келгенде уже кайчы болуп кетиптир да. Анан 6 баласы менен өзү калды. Өзү да инвалид экен экинчи группада да. Анан үйүнүн акыбалын көрсөк уже жаракка кетип калайын деп калыптыр да. Ошол. Анан бул жакта үйү турат, пока эми жашап турат да бул бүткөнчө. Эми быйыл кеч башталып калдың, фундаментин куюп койсо быйыл. Анан эмки жыл жазында бүтүп калат да буюрса. Жаздан баштасаң. Жазында Кудай кааласа ошо жаздан баштайбыз. Аке. Ошону айтып атам, азыр ден соолук берип, Алла таалам ушундай иштерибизди оңойлой кыла берсин. Калган ниеттерим түз кылып койдук, буюрса ошол үй бүлөнү бүтүрүп беребиз депчи. Бул улам кетет. Быйыл кийинки жылы ушул бир үй бүлөнү бүтүрсөк, андан кийинки дагы күзүнө может дагы бир үй бүлөнүн фундаментин куюп коюп, аны кийинки жылга калтырабызбы? Негизи пландар көп. Участогу болуш керек ал. Участогу болсо эле болду. Биз келебиз ушинтип Кудай кааласа фундамент куябыз, тамын көтөрүп беребиз. Бул энди главный биз энди үйүндү эметип, анча-мынча биз майыптага карайбыз да, айрыкчачы Турар аке. Эчтеке кыла албай, жумушка жала албай, мисалы үчүн ошолорго көбүнчө каралайбыз да. Анан баягы ата көп эле кайрылат. Мисалы үчүн көп адамдар мына мен берде деле эмес, Москва жергесинен деле мындай көп эме кайрымдуулук менен эметебиз да, иштейбиз да. Ошол райондун группасы бар, областтык бар. Мына көбү кайрылат, бардыгына жардам бере албайт экенбиз да. Негизи Аллах таалам кимге насип кылса ошого болот экен. Баары да Алладан да. Ушунун баары ушул атамдын тарбиясы да. Бизди ушинтип тарбиялаган бирөөнүн берип биз мындай алып эметкенибиз, мындай берип үйрөнгөнбүз да. Берип мындай мисалы үчүн биздин ойчук болсо деле башкаларга бердирип, ушу кичинекейибизден тарбиялаганчы. Көп нерсе тарбиядан жазды. Ошол ана туугандар ушундай сооп иш жазайлы чыгарышты токтотпойбуз туугандар. Ушундай иштерди да улантабыз туугандар. Барыңыздарга ассаламу алейкум.